Саламатсыңар урматтуу достор, саламатсыңар урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин мекендештерибиз. Амансыздар, барбаңыздар. Келиңиздер, бүгүнкү сабагыбызда биз бир күндүк күн тартип боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы айтып тургандай. Демек, бир күн бою биз кандай иш аракеттерди аткарабыз? Айтор, дүйнөдө канчалаган адамдар болсо, ошолордун ар биринин өзүнүн күн тартиби же болбосо бири-бирине окшош болгон өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, менин өзүмдүн бир күндүк күн тартибим деп элестетиңиздер муну. Биздин бир күндүк күн тартип. Саат 6:30. Мен саат 6:30да турамын. 6:30дан 7ге чейинки аралык. Демек, жарым саат бар бул жерде. Бул убакыт аралыгында мен саат 6:30дан 7ге чейин эрте мененки тамактанууга убакыт бөлөм. Завтрак, Кийин 8ден 2ге чейин. 8ден 2ге чейин мен мектепте боломун. Ал жакта балким мен иштейм дейли, мен иштейм, балдарга билим берем. Саат 2ден 4гө чейин. Ал эми саат 2ден 4гө чейин 2 саат китепканага барып, кызыктуу китептерди окуймун. Саат 4дөн 6га чейин сыналгы, телевизор көрүп эс аламын. Бул жерге дагы бир пландарды кошуп койсоңуздар болот. Мисалы, кечки тамактанууга олтурамын, ата-энем менен маектешемин, же китеп окуймун, же уюлдук телефонума көңүл бөлөм, жана башка бир нече маселелерди кошсоңуздар болот. Жана саат 10 кечки тамактануудан кийин эртеңки сабактарыма даярданып, саат 10до уктаймын. 10:00 уктаймын, саат 10до уктаймын. Бул менин бир күндүк тартибим. Көрдүңүздөр, Мисалы, кайсыл бир адам бул жерде мектепке эмес, балким базарга барышы мүмкүн, балким жумушка барышы мүмкүн, балким дагы башка жерлерге барышы мүмкүн. Айтор, ар бир адамдын күн тартиби өз-өзүнчө өзгөчөлүктөргө ээ болот. Эми болсо кыргыз тилиндеги чактар жөнүндө сүйлөшө кетети. Мисалы, кыргыз тилинде чактар дегенибиз 3 топко бөлүнөт. Булар учур чак, келер чак, өткөн чак. Адатта адам баласынын кыймыл аракетин билдирген ушул этиштин чактары деп атап койсок болот. Мисалы, учур чакта кандай болот? Эгерде бир күндүк күн тартибиңизди түзүп жаткан болсоңуз, мына ушул чактарга маани бериңиз. Учур чак дегенибиз азыр болуп жаткан окуялар. Мисалы, мен китеп окуп жатамын. Качан? Азыр окуп жатамын. Бул учур чак. Келер чакта болсо, мен китеп окуймун. Качан окуйсуң? Анан окуймун. Качан окуйсуң? Эртең окуймун. Качан окуйсуң? Бир айдан кийин окуймун. Айтор, бул иш али ишке аша элек. Бул келер чакта турат. Ал эми 3-чү чагыбыз болсо, бул өткөн чак болуп эсептелинет. Өткөн чакта өтүп кеткен окуяга карата айтабыз. Караңыздар. Мен китеп окуганмын. Качан окугансың? Кечээ окуганмын. Качан окугансың? Бүрсү күнү окуганмын. Качан окугансың? Бир ай алдын окуганмын. Бул өтүп кеткен окуялар. Дагы да болсо мисал келтирели, караңыздар. Учур чакта мен мектепке бара жатам. Качан? Азыр бара жатам мен. Демек, бул учур чак. Келер чакта мен мектепке барамын. Качан барасың? Эртең барам. Бүрсү күнү барам. 2 күндөн кийин барам, 3 күндөн кийин барам. Бул келер чак. Ал эми өткөн чакта мен мектепке барганмын. Качан баргансың? Кечээ барганмын. Мурда күнү барганмын. 2 күн алдын барганмын, 5 күн алдын барганмын. Айтор, бул кыргыз тилиндеги эмнелер? Чактар. Кыймыл аракетти билдирүүчү чактар. Эми болсо жактар жөнүндө сөз кылабыз. Мисалы, бул боюнча биз башта сөз кылганбыз. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, үчүнчү жак ал.
Birinci жактын көптүк түрү биз, силер, алар. Ал эми экинчи жакта дагы бир өзгөчөлүк бар болчу. Бул дегени сылык түрү деп коелу, сиз деп кайрылуу. Жашы бизден жогору болгон адамдарга биз адатта сиз деп кайрылабыз экинчи жакка. Биринчи жактын таандык мүчөсү мүчөсү. Мисалы, бул менин китебим. Китеп мага таандык. Китеп мага таандык. Демек, мүчөсү биринчи жактын таандык мүчөсү. Ал эми мүчөсү экинчи жактын таандык мүчөсү. Бул сенин китебиң. Китеп бул адамдыкы, экинчи жактыкы. Бул сенин китебиң. Ал эми үчүнчү жактын таандык мүчөсү. Бул анын китеби. Бул анын китеби. Бул кимдин китеби? Бул анын китеби. Бул кимдин китеби? Бул сенин китебиң. Бул кимдин китеби? Бул менин китебим. Эскертүү. Бул мүчөлөр жактардын көптүк түрүнө да тиешелүү. Мисалы, бул биздин китебибиз, бул силердин китебиңер, бул алардын китеби дей турган болсок, мына ушул эрежелерди түшүнүп алсак болот экен. Кымбаттуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан достор, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Биздин баракчага катталып кетиңиздер, жана ошондой эле бизге болгон сунуш, суроолоруңуздар болсо 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp тиркемеси аркылуу кайрылыңыздар. Биздин кийинки сабагыбыз мектепте деп аталат. Айтор мектепке барган учурда же болбосо мектепке тиешелүү түшүнүктөр жөнүндө болмокчу. Андыктан кийинки сабактарыбыздан амандашканча, жолукканча сак саламат туруңуздар, бар болуңуздар, көрүшкөнчө.